Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Асейин Аракеев, отын энергетика бойынша мамлекеттік органдардың қоғамдық кеңесінің төрағасы. Саламатсызбы? Рахмат студияға келгеніңізге. Емдегі жылды Біріккен Ұлттар ұйымы тоо жылы деп жариялады. Қырғызстанның сунушу менен. Мұрда да бір жолы Акаевтың учурунда тоо жылы болып жарияланды. Siz bolsa otun energetika boyunca işteysiz, Karageçe boyunca köp dolborlardı dayardansız. Oşol Karageçe'ni iştetkinge ekologiya kanday tasiri boluşu mümkün? Ziyanı boluşu mümkün bu? Ekologiya jagынан too жылдарында бұл кандай болот? Бұл эми аябай өтө кызыктуу темалардын бири болуп атат. Биринчиден ошо биздин президентибиз Глазгоға барып катышып, жанагы өзүнүн сунуштарын айтып, андан кийинки жанагы оондогу, орусчасы оондо, кыргызчасы буу деп жүрүшөт. Буу деп жүрүшөт, буу каран оон дегенибиз жакшы болот экен. Ага дагы өзлөрүнүн сунушун айтып, эмки жылы ошо тоо жылы, тоонун өсүшү, өнүгүшү деген теманы сунуш кылып, ошол Кыргызстанга бизге ошол жыйынды дагы ошо бизден өтсөңөр деген сунушу кабыл алып, мына эмки жылы ошол Кыргызстандын сунушу менен тоо жылы болду. Бул жакшы нерсе. Анткени экинчи жолу кайрылып атабыз да. Экинчи жолу кайрылып атабыз. Биринчи жолу мурунку биринчи президентибиз ал киши дагы мындай инициативный көп конференцияларда болуп, мындай нерселерди орусча айтканда упускать этчү эмес, анда дагы бир топ иштерди жасалып калды эле. Анан эми анын аягы кандай болуп, эмнелер чечилди, аны аягы такташ керек. Бирок менин эмемче ошондой бир окумуштуулардан, адистерден ошондой бир немелер, топтор, комиссия түзүлүп, даже тоонун арасында тоонун айылдары деп жасалып, проектлар ушундай болуп калган да. Эми бул жакшы нерсе болду. Муну ошо жакшылап неметип алсак, бул жерде эми комплексный баягы жакшы бизге тиешелүү нерселердин бардыгын ушуну шылтоосу менен чечип калганга аракет жасаш керек да. Дүйнөлүк фонддор барды, эл аралык. Ошолор жардам бере алабы Кыргызстанга? Бул жерге жардам берет. Муну өзүнчө бир караш керек дагы. Эми биздин президентибиз башында ошол автор болгондон кийин ошону аягына чейин чала өлтүргөн жыландай кылбай, муну татынакай кылып туруп, жана колунан келе турган кишилерди чакырып, кеңешип, улуу муунда акылдарын айтчу кишилерди кошуп, орто муунду, жаштарды бардыгын кошуп туруп, ушул бизге келген жанагы жыйындан бир жыйынтык чыгарып калыш керек да. Анан жана өзүңүз айтып атасыз, көп немелер жардам болобу, болбойбу деп. Бул болот. Болот, ошону убагында гана биз неметип, жанагы проектларды, сунуштарды айтып, ошону негиздеп, эмне үчүн бизге керек, негиздеп туруп, анан тияка берсек, мунун аркасы менен Кыргызстан көп нерсени чечип койсо болот. Мисалы, ошол эле оондун алдындагы программалар бар. Мисалы үчүн ЮНИДА деген бар. Австрияда, Венада турат. Мен убагында дагы 94-жылдарда ошол неме менен иштешип калганбыз. Алар чоң мындай көп масштабный каражат бербесе дагы локальный региондордогу немелердин чечкенге жардам берген, алардын түздөн түз мүмкүнчүлүгү бар. Жана ошол ЮНИДА да теги Венада отурган өкүлдөрү болуп, негизинен ал кезде ошо Россиянын адистери болгон. Биз дагы ошол өзүбүздүн сунуштарыбызды алар аркылуу жеткирип атканбыз дагы майда чүйдө проектларды ошолор менен чечип атканбыз. Эми экинчи жагы мына азыр ошол тоо жылынын
өтүшү менен комплекстүү биз программаны сунуштарыбызды айтып, даже мындай чоңураак жыйналыш болуп, юбилейный жанагы жыйынында өткөрөлү Кыргызстанда деген сунуштар айтылып кетпедиби? Эгер ошол болсо, даже мындай кылыш керек да. Баягы кыргыздардын немеси бар да, өзгөчөлүгү. Мындай алганда өткүрчүлүгү, мындай эчтенкеден тартынбай, эшигинен өтсөң төрүнө чыгып кетесиң дегендей, бир жолу муну баягы аягына чыкканга чейин максимально колдонууга аракет жасаш керек дагы. Ошону айтыш керек. Мындай болгондон кийин Кыргызстан өзүңүздөр билесиздер, мына компактный, ушундай тоолуу чакан, ушундай өлкө, тоолуу өлкө, Кыргызстандын дагы өзүнүн өзгөчөлүгү болгон, бүт коомчулукка дүйнөнүн деңгээлинде деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошон үчүн биздин ушул кылган Кыргызстандагы болгон эмгектерди эске алып, калган дүйнөнүн өлкөлөрү, фонддор бардыгы ушу бизге бир жанагы пилотный проект кылып туруп, муну бир чыгарып, бир өнүп өскөн алдыңкы катардагы бир 20 өлкөнүн арасына кошконго мүмкүнчүлүгү бар. Ошого эмне үчүн тиги жардам бербейсиңер? Аны эмне үчүн деп биздин жанагы негизибизди коюш керек да. Буга Раматылык Турдакул Мусаевичтин жаскан бир кайрылган эмгеги бар. Ошол 10 жанагы өлкөлөрдүн президенттерине, өлкөлөргө возрождение и трагедия моей страны деген. Ошондо жазылып атат и айтып атат. Кыргызстан экинчи дүйнөлүк согушта атамекенди коргоо менен бирге мына ошо Кыргызстандан чыккан биздин жанагы уран бүт ошо согушка катышып, экинчи дүйнөлүк согушта эң маанилүү немеге жеткен жыйынтыкка. Ошонун негизинде фашисттик Германиянын тиги талкаланышына таптакыр эле тиги 100% болбосо да Кыргызстандыкы аябай өзүнүн немеси үлүшү көп болгон. Эң негизи Катюша деп жүрбөйбүзбү? Ошонун бардыгын чыгарып биздин жанагы Кыргызстандын тиги продуктлары менен кеткен. Эми ошондон кийин дейт, жанагы калдыктар калды дейт. Канча кийин дагы 5-10 жылга созулган мөөнөттөрдө ушул биздеги жанагы урандар казылып атты дейт. Мисалы үчүн Мингуш, Качысайда деле ушундай, тиги Майлисай, тиги Сумсар, Терексай дегендер бар да. Анан кийинчерээк мен ошо кызыгып, бир жанагы 94-жылы бир чоң 3 миллиард долларды ошол Ближно Восточный финансовый арабская группа деп, Бостон Групп Корпорейшн дегендер менен иштелип, ошондо биздин Борбордук Азиянын тиги өлкөлөрүнүн ар бирине 1 миллиард доллар берип, анан ошонун тегерегинде биз иштеп, анан жанагы холсакаранчылардын немесин изилдегенге мен өзүм тиги Раматылык Ян Ефимович Фишер, анда МЧСтин министри эмес беле. Ошол кишиге барып, анан бардык материалдарын алып, ошо бир 4-5 айга бүт кармап окуп, анткени тиги программага киргизип, жанагындай бизнес проектсин аны тиги иштетүү үчүн канча каражат керек, ошонун баары керек болгон да. Ошондо карап көрсөм, Кыргызстандагы бүт жанагы фоновый режимдер, мисалы үчүн Майлисууда, Майлисайда кандай болуп атат, тиги Мингушта кандай болуп атат, калган жерлеринде кандай болуп атат дегенде, бүт бардык негизги жерлерде бүт радиация чыгып аткан. Жанагы ал кездеги хостохранилищелардын жанагы калдыктардын көпкө көмгөндөн кийин алардын технический баягы параметрлерине туура келбеген, бир калыңдыгы кандайдыр бир материалдар менен жаппай, ушундай болуп туруп, бүт чыгып аткан учурлар болгон да. Мына ошонун бардыгы даже тиги Майлисууда коркунуч, бир неме жер кичине неметип титиреп кетип койкусунан неме кылса, ал бүт талкалап түшөт деген
Нарынга жакында, дарыяга. Жакын бүт жазылып турат. Ошонун бардыгы. Анан тиги аксакалыбыз ошону айткан. Мына эми бул калдыктарды биз өзүбүздүн күчүбүз менен жогото албайбыз. Нейтрализация кылып, оборот жасай албайбыз. Ошон үчүн Мурекке Кыргызстан деген убагында адамзаттын тынч келечектүү жашаш үчүн болгон аракеттерин, согушту жанагы жеңүүгө болгон немелерин берди өзлөрүнүн баягы долг карызын деген. Эми мына сиздерге деп 10 Европадагы баягы өнүккөн өлкөлөрдүн президентине кайрылуу. Бүткүл дүйнөлүк нормадагы мындай туура эле нерселер. Ошондой кылып кайрылганда, мына ушунун бир жанагы факторун кылып биз жана жыйын өткөрүп атканда, анан ошол кезде 53 миллион тонна экен хвостохранилищалар. 53 миллион тонна. 53 миллион тонна. Анан кийинчерээк азыркы учурда кайбир немелер менен прогноздор менен айтып көрсөк 300 миллион тоннадан да ашып кетти деген. Мына Кумтөрдүкүнө көрүп атасыңар да. Кумтөрдөгү хвостохранилища деген эмне? Аны алдында булар Ошо Кумтөрдүккө кошулганда 300 болуп кетти. 300 болуп кетти, андан да көп болуп кетти да. Анан тиги Махмалдыкын бир жолу Горн технадзорда Раматылык Абсамат Масалиевич ошо башкарып калбадыбы? Бир жолу ушундай немелер менен отуруп, анан сүйлөшүп, ушу Махмалдын немесин неметип бербейсизби? Эсептеп бербейсизби? Хвостохранилищада канча экен? Анткени ошол кезде толуп калыптыр. Тияктан аябай тиги немеси көп, бай чыгып аткан жанагы хвостохранилищада. Сонда 5 тоннадан ашык болчу. Ошол кезде. Анан жанагы Кытайлардын баары тиги бул барып аткандын бардыгы ошол тиги немеден кызыкчылык үчүн барып атат. Жөнөкөйдө барып неметпейт. Анын бардыгын биздин ушу мамлекетибиздин адистери, жанагы тиги органдар тийиштүү. Ошону баары караш керек эле. Анткени өзүбүздүн экономикабыз чабал болуп, ага карабай келечекте кандай өсүшүбүздүн бардыгын апрелт этип бир тактап алып туруп, могу жерге барасың, бу жерге барбайсың, тиги бу деп айтканга биздин андай даярдыгыбыз жок болчу да. Жана Усубалиевдин кайрылуусуна жооп болду беле? Ал киши китеп менен жазып, андан кийин ана неме кылган. Жиберилген. Ошондой эле Усубалиевдин катышуусу суу боюнча дагы Мурекке Казакстан, Өзбекстандын президенттерине жазып туруп, бул суу товар катарында неметилип атат. Мисалы үчүн Канадада канча сатып атат деген кайрылуусу кеткен. Бирок булардын баардыгы унчукпай, унчукпай турган. Мунун аркасынан түшсө, муна түшүбүз керек. Мисалы үчүн Канада, Америкалар сууну сатып атат. Эми үчүн биз тиги аны международный жана эл аралык нормага келбейбиз. Вот ошол хвостохранилищалардын проблемасын чечүү маселеси боюнча Раматылык болуп калды. Академик Ключников деген бир аксакал келип, мына Кыргызстанда 2 ай жатты. Москвадан. Кемеровадан химика технологический институт имени Ключникова деп элчисин ошондо ачып туруп, ошо Ключниковдун немесин берди. Анткени жана мен айтып аткан жана 3 миллиард долларды бияка беребиз дегенде угуп калышыптыр. Ал тиги Россиянын немеси бар болчу. Ошо жаңы технологиялар боюнча бир орган бар болчу. Ал ошо КГБнын тиги немесине көзөмөлүндө экен. Ал киши дагы Костя деген майор экен. Дипломатын тиги алып, ошол Костя экөө 2 айга жакын жүрүп, анан мендеги жанагы маалыматтарды алып да келген атат. Ал кезде тажиктерде согушуп атат. Акилович деген премьер-министр бар. Жакшы киши экен. Эми силер урушуп неметип атсаңар, мүмкүнчүлүгүңөр жок болгондон кийин бизге бергиле аны
деп аныкы макулдап туруп Кыргызстандан баягы мен дагы Алматыга бир 5-6 жолу бардым окшойт. Жана Терещенконун квартирасына теги неме офисине чейин кирип, премьер-министр. Анан аларда тегинтип интип отуруп, чыгылып, ал жерде дагы өзүнчө бир узкий круг бар экен, Карагандинский. Ошо министр образования ошол киши неме кылат экен, староста экен, антип интип жеткирип, ушинтип атып, анан тигилер соскондон кийин анан казактардын дагы бир миллиардын кошуп алып, добросун алып туруп, анан Кыргызстан 3 миллиард доллар алалы деп, биз анан теги Венада мен 3 миллиарддын 1 миллиардын 1 миллиард Кыргызстанга бөлүп, Кыргызстанга 1 миллиард болмок. Кыргызстандыкы 1 миллиард. Казакстандыкы 1 миллиард. Тажиктики 1 миллиард. Өзбектики 1 миллиард болуп, Централдык Борборлук Азияныкы 5 миллиард болуп атпайбы? Анан бөлүндү ошол акча. Ошону анын эми кызыкта эле. Ал практически бөлүнүп, аягына теги жетпей калдык да. Эмне болду? Эмне болду? Ал жерде ал кезде гарантия деп айтышчу да. Гарантия. Под баланчанын кепилдигине да? Мамлекеттик гарантия болчу. Азыр берилбейт да. Мамлекеттик гарантия. Болуптур деп анан Алмамбет Матыбураевич мен кийин айтып демесем, чене неметип жүрөт. Гарантияны кол коюп берип, колума берип, гарантия. Ал вице-премьер эмес беле? Биринчи. Эми менин тажрыйбам жок экен да. Азыркыдай болгондо болду экен да. Мен печат коюп, биринчи отделден регистрация, анан тиги бул Алмамбет Матыбураевич, могу неметип коюңузчу. Тиги биринчи сектордон отделден өткөрүп деп кайра берсем, кайра ошону кайра мен ала албай калбадымбы? Аны алып эле өзүм эле барып регистрация кылып эле, ал жерге эч кандай печатный да кереги жок экен. Гарантияны алдым да. 3 миллиард доллар. Ориент деген банк бар эле. Анан эмне болду? Бардык тиги жерге мунуку берилбей калгандан кийин анан красный тиги неме срок деп 5-сентябрь августта бир балыкчада бир похоронго барып калдык биз. Куданын баласы каза болуп. Анан күйүү эмне уже убакыт кетип атат. Тияктан дагы биз менен иштеп аткан теги КГБнын баласы отурат. Ал дагы неметет. Кандай кылабыз эми? Деп анан бир убакта нарындыктар деген сөз угулуп калды. Алар келип атыптыр. Шак кулагыма неме түштү да. Ошо нарындыктар дегенде, нарындын жанагы эркин экономика зонасы дегенге отдельный бир статус берилген да. Аны Бейшен Болотбеков анан мени айкем оны карасаңыз тиги бул деп туруп кабинеттен көргөзүп, Акаевдин колу менен, Жумагуловдун колу менен, жогорку кеңештин демеси менен полномочияны Нарынский СЭС, Нарынская область. 94-93-жылдары. Ооба. Ушуну канча байлыгың болсо территорияңда, сен ошону коюп туруп тияк менен сүйлөшө бересиң деп туруп анан алып алып, анан жанагы Венадан 2 ай отурбадык. 2 ай отуруп, жана мен тиги кимди Аманкул Молдалиевич зам губернатор Бейшен Болотбеков алып алыңыз деп мен айттым, жүрөңөр баргыла. Өзүң барса мен жумушум кантет. Анда бул ишин алып алалы. Деп анан АКБ Кыргызстанга немесек, Садыбакка свежий комитеттин тиги жогорку кеңештин чоңу. Анан десем, анда мен жанагы кимди кошуп берейин? Исмаилов. Деп АКБ Кыргызстан Чыңгыз. Бизден нарындагы АКБ Кыргызстандын башчысы Чыңгыз Исмаиловду кошуп берип, ал экөөнү алып алып анан тиги жерде отурдук. Венада. Анан эмне болуп чечилди аягы? Чечилгенде аягы неме менен кетти. Уже 50 миллиондон векселдерин чыгарып атат. Тиги Лондондон бир жигитти мен тиги чакырып алдым. Кашкаев деген жигитти. Анан ал дагы аңчы жакшы неме кылып берип атат. Анан тиги неме бергенден кийин федеральный резервный система айтыптыр. Нарын, закондору бар экен, нормально экен.
А бирок бул субъект тиги неме эмес да. Бул Кыргызстан эмес да нарын. Давай да кыргызстандык эмес керек деп. Болбой калды. Андан кийин эмне үчүн мамлекеттик деңгээлде чечилбей калып атат? Мамлекеттик деңгээлге келгенден кийин мен тиги кимге жазып бердим да. Кат жазып бердим президентке. Ушундай иштер болду. Акаевке. Момундай болду. Жардам кылып немеңерди чечип жардам кылгыла. Кыргызстанга келип атат. Деп неме кылсам, катты түшүрүп койгондан тиги 7-этажда лифтиге түшөйүнчү деп, жана азыркы неме спикерлер жагынан неметсем, бир балдар айтып калды, байке тияктан лестница мен түшүп кетиңизчи деп. Анан ошол жака барсам, ар жактан тиги Акаев астында экөө, арткасында экөө, ортосунда тиги Жаныш Урсанбек экөө келаттыр. Анан эле баягы колун мынтип келаткан, эмне болду деп. Анан тиги неметкенде менин тушума келгенде колун берип калды. Кол алышы менен катыңды алдым. Эртең чакырат. Жанагы тиги Насбанктын чоңу болуп калган. Кемел Нанаев. Чакырат эртең. Жакшы иш болуп атыптыр, колдойм деди. Анан тиги мунун сүйлөшүп, лифттин жанына туруп, менин аркамда тиги Жаныш Султанкулович ар жакта туруп калды. Анан тигиндей мындай деп атам, бир анда костюмдун аркан минтип тартат. Карасам, тиги Жаныш Султанкулович экен, минтип шашып атабыз деп. Рас болбоду, эми сизге күнү келе кириш тиги кыйынчыраак экен. Могу каршы болбосоңуз Жаныш Султанкуловичти тиги куратор кылып шайлап коюңузчу. Ушул болсун, ушуну менен проще десе. Болду деди. Ошону менен анан жанагы ылдам биз тиги Анан тийдиби ошол акчанын? Эми ошол акчаны кайранан бардык немеге. Венага. Мен барып, 2 ай отуруп, анан сүйүнүп, ай, мына момунтип келдик, эми силер аягына чыккыла деп неме кылсам, ошол акчаны көрдүңүзбү дейт, чочуп кеттим. Тиги ар жакта Заневескенин ар жагында тиги Кемелбек Нанаев түштөн кийин кечке жок болчу да. Анан ал мен көргөн жокмун, жазып келдим. Менин деңгээлимдеги иш ушул. Бул силердики, мына вопрос. Чече турган. Эми эртең сиз кагаздарын бүтүрдүңүз. Көтөрүп, бүрдүгүн бардыгын алып келип, анан ошонткөндөн кийин тиги Жаныш Султанкулович айтып калды, Урстанбек. Эртең бир келип кетиңизчи деп. Анан эртеси барсам айтты, сизди делегация коштук. Барыңыз ошол жактан. Алчыларды алып алып, тиги немени Самир Дамуш деген араб эле, жанагы Ближний Восточный финансовый группанын жетекчиси. Ошону менен жолугуштуруңуз деп. Болуптур. Деп анан кайра жөнөбөдүмбү? Өзүңөр барбайсыңыз? Жок, мен барбай калдым деп. Анан тияктан келгеним 2 айдан кийин болду. Анан кайра 4 күндөн кийин кайранан жөнөп калдык. Венага. Анан мен айттым, жана балам бар, ал Лондонго мен кетиришим керек. Анан болуптур, анда кошуп коюңуз. Деп анан кетип баратып, Болгарияга кондук. Ал жерде бир Болгариядагы встреча бар экен. Андан эртеси бар, анан тиги Женевага бардык да. Так. Анан ошол жерден соглашение менен чакырып, жанагы элчиге айттым. Амар Султанов. Элчи эмес беле? Ооба. Анан ал айтып калды. Өзүңүз эле чакырып бериңиз. Эми Венада 2 ай бизден эле сотрудниктер болуп калбадыңыз беле? Чакырып бериңиз. Жок дегенде Эмнени чакырыш керек? Тиги арабча чакырыш керек болуп атат да тияка. Каяка? Жолугуш керек болуп атат да тиги ким менен. Биздин Кыргызстанда тиги Женеваданчы, жанагы кредит боюнча. Анан ал Женевада эмес беле? Башка жакта беле? Ал Австрияда да. Жакын эле да. Жакын эле. Анан ал киши айтып калды, сиз частный лицосуз. Официальный мындай болгондон кийин элчилик чакырсын деп. Анан тиги немеге барсам, звонить этем, Шаймергенова. Ал айтат, жок, андай болбойт. Амар Султановдун ордуна Шаймерген болуп калды. Шаймергенова. Убакыт өтүп кеткен. Жок, ошол эле замы болуп иштеп атат тиги Шаймергенова, замы. Элчи болуу керек. Элчи тиги. Жок, Шаймерген кийин элчи болгон, макул. Ага чейин да, анын подчинениси. Анан ал жерде элчиликте биз барып, тиги Венада 2 ай жүргөндөн кийин кирип чыгып атабыз да.
Анан ошентип аягында амар айтыңыз менин атыма тиги бу деп анан тиги ким деп Таскуйт кетип баягы немени арапты Дамушту аны чакырып келбедикпи? Жок, макул ушунча болуп туруп ал майда чүйдөсү. Акча бөлүндүбү жанагы хвостохранилищени эметиш үчүн? Эми хвостохранилищени эметиш үчүн бардыгын ошол кезде жанагы мен айтып келатып неметип кетпедикпи? Уйтап кеттик. Тиги Ключников деген аксакал келди деп атпадымбы? Кемеровадан. Ошонун бардыгы ошолор илип кеттиби? Жок, илип кетпей, ошо бизге келип, мо Карабалтадагы тиги хвостохранилищени тазалайлы. Проектсин жазып, мына акчасы момундай болот. Целый городок момундай. Ушуну иштетели. Аныкы бир гана тиги неме да, бир гана селективное восстановление, бир этапта мондай улам өтүп атып, алтындын калганын алат, андан кийин күмүшүн алат, ушинтип отуруп аягында эң таптаза тиги неме чыгып атат. Зат ал тиги фарфор промышленностька кетип атат. Ушундайды макул деп анан тиги кимге Карабалтага барып атпайбызбы? Ашыркуловго барып атам, Месер Ашыркулов. Менин макул. Андан кийин анан тиги ал жерин бербей тиги раматлык тиги Казакбаев. Жок, майда бул тияка бардык, бияка бардык, ошол тиги жанагы Восточно промышленная группа деген эмненин группасы? Бириккен улуттардынбы же? Жок, ал өзүнчө эле арабтардын группасы. Анткени арабтардыкы ал тиги нефти берет экен да, тиги Америкага. Нефтинин акчасын тиги Boston Group Corporation ал обработка жасап туруп анан биягына берет экен. Акыр аягында ошол акча бөлүндүбү 1 миллиард? Акыр аягында жанагы биз барып кайра отуруп неметкенден кийин айтты, немени бергиле. Бул Нарын деген ал немеле. Жок, ал болбой калды. Анан тигилер дагы сүйлөштүңөр, алар кепилдик бердиби? Ушуну менен анан Акаев менен жолуккан турбайсыңарбы? Акаев менен сүйлөшүп эле аттык. Жок, анан ошо берилдиби кепилдик? Кепилдикти берем деп ошол кезде Акаев шайланып калды. Андан кийин биз чакыр деди. Тигини чакырдык. Декабрь учуру болчу, айы. Анан погода бир жерге болбой Алматыга деп Алматыдан күттүк, бир жума Москвага келди да ал кайра. Ошо болбой калды. Кайра кетип калды. Ошончо тиги тема болбой калды. Ачык бойдон калды. Жанагы калдыктарды тазалайбыз деген ошондой чоң проект болбой калган экен да? Ошондой болбой калды, бирок Ключниковдун берген жанагы отчетторундагы методикасын бардыгын 2 экземпляр берген. Анын бирөөнү Апа Жумалычка апарып бердим да. Апа Жумалыч, мына моуреке, сиз немесиз, инженерсиз. Мына могу калдыктарды мына сакташыбыз керек, тазалашыбыз керек. Деп туруп анан кийинчерээк ошоңча калды тиги киши. Өткөндө былтыр мурдагы жылы ана жакында да баягы сизге бергенде ошону карап көрбөйсүзбү? Ал сиз үйдө бир жерде жатса керек да. Десем карайын. Ушунду кагаздарды эмне үйүнө тыштап салып, тияк тыштап салып, эмне деген мамлекет бул? Жок, эми ал деген жанагы конфиденциальный тиги немелерди ал. Аны кандай кылып? Биздики убактыбыз азайып баратат, 1-2 мүнөт калды. Эми ошо калдыктарды мына тоо жылы менен пайдаланып, ошол жанагы уран калдыктары, башка калдыктар, мына кумтөрдүкү тазалай алабызбы? Бир каражаттап. Эми негизги маселени ошону айтып атпайбынбы? Ал ушу боюнча калса, ушу жанагы тоо жылы менен шылтоо болуп туруп, көп мүмкүнчүлүктү түзүп алышыбыз керек дагы. Анын үчүн иштеш керек. Эми булар ким? Бирөө момундай деп конкретный бир жанагы мен кара кечени договорун немесин проектин жазгандай жазыш керек. Же МЧС жазыш керек. Же экологдор жазыш керек. Жазып туруп. Эгер болбосо анда чогулалы, мен да жардам берейин, тигилер да жардам берсин. Бардыгыбыз туруп ошол комплексный биз моунча болот, моунча акча керек, могу деп туруп, аны чыгарып тиги очищение жасап алсак, ошондон экологиясы таптаза болот. Андан чыккан продуктулар өзүнүн кайра актап коет. Ошон үчүн буга өтө мындай маани бериш керек да, өтө. Муну эч ким кулагынын сыртынан да кетип, анан баягы тиги кара жумушту эч ким жасагысы келбейт. Анын үчүн интеллект керек, отуруш керек, эсептеш керек, жазыш керек, бардыгын өзүнүн ордуруна коюш керек да. Адистер бар да, шарт түзүп берип,
акчасын төлөсө жазып берет да. Эми акчасын төлөп деген типинче жазып берет. Анан жанагы немени мен таптым. Үйдөн бир жерге катып коюптурмун. Эмнени? Жанагы Ключников бергенин бир экземплярын. Анан ошону алып туруп эле анан ошонун негизинде. Ошонун негизинде анан мен тиги Костяны издедим да. Баягы КГБнын майорун. Ал ким? Жана Ключниковду сопровождать этип жүргөн. Ошол сопровождать этип жүрүп, анан 2 жолу барып издеп ушинтсем анан жок, таппай койдук методикасын деп ал тиги мен башымда гана кармап турам бир моменттерин. Кийин эмете албай атабыз, иштете албай атабыз деп эле ошентип, ошо боюнча тиги раматтылык өзүнүн немеси менен алып кетти да. Мурун тиги Ключников. Ал тиги Москвадан Хорошевский шосседен жөнү чыга алып тиги 1-2 машина 3-4 полосадан барып туруп крайний тиги машина келип туруп уруп жөнү бөөдө 53 жашында каза болуп калды да. Мына ушундай киши болчу да. Анан көп нерселерди билген, жакшы иш болот эле. Ошондой адистерди тартып, ошондой адистерди анан тиги жанагы биздики убактыбыз өтүп кетиптир. Но негизгиси баягы ушу тоо жылы болуп эл аралык деңгээлде жарыяланып аткандан Кыргызстан пайда көрүш керек да. Ушуну мен кайрыларым тиги кабинет, министрлердин кабинетине биринчи жетекчибизге ошону таптакай туруп бир комиссия дайындап туруп, анан кандай немелерди көтөрөбүз деп туруп, бир жолу колдон келишинче жанагынын бардыгын чыгарып алышыбыз керек. Анан өткөндө да мен айтып кеттим, кара кече болсо, кара кече экологиялык безопасностьты, энергетический безопасность, анан продовольственный, экономический безопасность деп кара кече көп нерселерди ордуна коет. Кумтөрдүн тиги немеси проблемасы. Ал вообще неметет го. Гос неменен комиссиянын да өтпөй туруп эле, булар өз билгенин жасап туруп эле, ошол Кулумбаев Темир Абилевич деген ошол кишини башчысы кылып коюп, госкомиссия жанагы немени хвостохраничалардын кабыл ала турган жайында. Аны макул болбой койгондо, аны дагы тиги чыгарып коюп туруп, өзлөрү эле уруп салган. Билгенин кылган. Канадастердин дойлору мындай болгон. Мончалык 4000 метрге чейин бийиктик экен, суук болот экен. Практически вечный мерзлота депти Канадада коюп эле. Ал жанагы ашыкча тиги чыгымдан качышкандагы астыларын жанагындай неме кылбай туруп уруп салган. Вот ошонун трагедиясы ушундай да. Рахмат сизге. Бизде конокто Асейин Аракеев болду. Отун энергетика боюнча мамлекеттик органдардын коомдук кеңешинин төрагасы. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.